Мен 10-12 күндөн бери жүрөм мен. Биздин үнүбүз жогору жакка жетсин. Курманбек Зулушевка, Садыр Жапаровка. Мен могул жерде турган погончуларга ишенбей калдым. Судья Абдыкадыров өткүргө ишенбейбиз деп атасыздар. Эмне себептен судьяга ишенбей жатасыздар сиздер? Мыйзам боюнча эже жөн эле камап койдум, чыгарат деди. Ошондон бери мына 2-аптага кетип атат. Тайын жок. Алдап жолго салып коюп атат. Эмесе айылдын тургундары мындай болуп атат. Бөксө айыл өкмөтүндө ушул эки уруунун тургундары түшүнбөстүк менен ызы-чуу конфликт чыккан. Анын натыйжасында эки жаран 10 күн мурун камалган. Балдарыбыз күнөөсү жок. Азыркы камалып жаткан балдар дагы 3-4 баласы бар. Күнөөсү жок, бир дагы күнөөсү жок балдар камалып жатат. Наоборот, жабырлануучу биз жактан ошолордун балдарынан таш жеген аялдарына жүрөт. Азыр мен бир тууганым үчүн күйүп келип атам. 10-12 күндөн бери үйдө балдарымды таштап, неберелеримди таштап, орукчан апамы карап келип атабыз биз. Каякта ойлонуп жатышыңар мүмкүн. Арт жакта ушул сарайдан бешбетер абдан абалы начар, зейин кейтеп турган, акталбаган, шыбалбаган, бардыгы бузук аркасына көрүп турасыз. Дал ушул Өзгөн райондук сотту бул жакта оңдоп түзөө мындай эч кандай жүргөн жок. Ал эми бул болсо мекемеси. Мекеменин акыбалы бул, ал эми коро жайынын акыбалы бул. Ошол. Саламатсыздар урматтуу Адыл Акжол YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз сиздерге Өзгөндөн түз байланышка чыгып жатабыз. Азыркы учурда биз Өзгөн шаардык сотунун алдына турабыз. Бул жерде азыр сотко нааразычылык айтып, Өзгөн районунун Дөңбулак айыл өкмөтүнүн Бөксө жол айылынын тургундары бул жакка келди. 10 күндөн бери соттун эшигинин астында ушул адилеттүүлүк издеп, ошол өздөрүнүн арыз муңдарын айтып, акыйкатты издеп жүрүшөт экен. Ушул маселени ачык айкын тартып бериш үчүн биз келдик. Эмесе айылдын тургундары мындай болуп атат. Бөксө жол айыл өкмөтүндө ушул эки уруунун тургундары түшүнбөстүк менен ызы-чуу конфликт чыккан. Анын натыйжасында эки жаран 10 күн мурун камалган. Аларды үй камагына чыгарып тергөө улансын деген талап менен атайын жергиликтүү тургундар 10 күндөн бери шаардык соттун эшигинин астында жүрүп, үнүбүз жетпей атат деп бизди чакырды. Анда эмесе биз келдик. Азыр милиция кызматкерлери бул жакта турушат. Жана ошондой эле телефонго дагы тартып, конфликт алдырып, элди ызы-чууга салган учурлар бар. Ачык тартпай, аны көмөскө тартып аткан учур. Мен айттым, эми ачык эле, ачык айкын келип тарта берсин, ызы-чууну салбасын депчи. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер көрүп тургандай мындай жергиликтүү тургундар шаардык соттун эшигинин астында келип мындай плакаттарды жазып отурушат. Бул жерде биринчиден бийлик элдин үнүн угабы деген башкы талап коюлду. Андан сырткары ушул Өзгөн райондук судьясы Абдыкадыров өткүргө ишенбейбиз деген талаптарын дагы айтып, атайын баракчаларын көтөрүшкөн. Акыйкаттуу сот талап кылабыз деп бул жакта жазышкан. Мындан тышкары биздин мыйзам качан иштейт деген да талап бар. Күнөөсүз балдар чыгарды, күнөөсүз балдарды чыгар дейт. Судья Абдыкадыров өткүр эки башка токтом чыгарып, балдарды мыйзамсыз камап, жабырлануучуларды мажбурлап, кечирим суратып жаткандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылсын деген талап бар. Эмесе айтып койсоңуздар өзүңүздөрчү, мына өзүңүздөр айтыңыздар, бул жакта эмне маселе болуп атат? Урматтуу кыргыз элим, биздин үнүбүздү уккан президент, мен айылдын кызымын. Өзүм кармай албайм. Айылдын кызымын. Сүйлөңүз. Мен укам ушу бейгүнөө камалып калган үчүн 12 күндөн бери ушу соттун астында жүрөмүн. Айылдын биринчи маселеси башында биз угуп атканбыз. Биринчи Бөксө жол айыл эле болчу. Андан кийин бир күндөрдүн бир күнүндө бабашуулуу кылып, ушундай бир эме жасап алыштыр. Азыр документи эки кыл болуп атышат. Пенсияга чыкканга бир тамгадан дагы эме болуп атат го. Ошого Бөксө жол боюнча эле калсын деген неме менен жаштар көтөрүлүп чыгып, ушул нерсеге келип, орто жолдо жабырлануучулар бизден мурун арызданып, мына биздин моңол балдарына мурун арызданып, ошолордуку каралды дагы. Биз тынчтык жолу менен тынч бир айылда, бир жерде тууган урукпуз, колу коңшубуз, тынчыраак жашайлы деп индебей койсо, олордун эмеси өтүмдүү болуп кетип, келип бейгүнөө эки баланы каматып коюп, мынантип бизди мына өткүр деген байке мынандай кылып күнүгө убара кылып атат бизди. Мен 10 күндөн бери жүрөм. Мисалы үчүн мен калган көйгөйүн айылдын эли айтсын, мен ортодогу кыз баламын. Эми ушул жерден айтып койсоңуз, эки бала эмне себептен камалды? Алар бирөөнү уруп коюппу, же болсо кандай болду? Кандай талап менен камалып калды? Же кандай кылмыштуулук кылыптыр алар? Мен угушумду айта берейин, укканым. Олордун немеси ушул Бөксө жолду бабашуулууну Бөксө жол аты кылабыз деп
ультиматум көтөрүп чыкты, биздин балдарды урду, больницага жатып чыкты деген дагы жалган жала эмелердин документтерин окуганым жок. Ошондой неме менен сотко келип, сотто бир адвокаттын сөзү Динаранын немеси үчүн камап койгон. Биз ошо биринчи камалган күнү эмес, эртеси келгенибизде мына секретары чыгып бизге айткан. Мына жерде келиндер турат. Сот процесси жүрүп атканда камера иштеп туруш керек болчу экен эле. Ошо моментте сот дем алышка чыгып кеткенде бир мезгилде микрофонун өчүрүп коет. Өчүрүп койгон мезгилде Динара деген адвокат силер итсиңер, эшексиңер, мен силерди каматып, жаным тынат деген сөздөрдү айттыр. Мына эште тургандар угуптур. Биз ол күнү болгон жокпуз чындыгында. Угуп, ошонун немеси менен кийин сот келет дагы чечимче 2 айга деп камакка чыгарып коет, камап коет. Ана ошо күнү. Ондон кийин дагы биз 2 күндөн кийин келип ушинтип соттун астына келгенибизде үй камагына деген токтом чыгарып коет. Ол кагаздары бар. Биздин азыр адвокатыбыз бир иштер менен кетип калыптыр. Катталган. Ошондо токтом өткүр өзү 2 токтом чыгарып аткан болуп атпайбы? Биз окуп атабыз да. Кийинкисинде үй камагына деген. Мурункусунда 2 айга деген. Ошондой. Азыр мен бир тууганым үчүн күйүп келип атам. 10-12 күндөн бери үйдө балдарымды таштап, неберелеримди таштап, орукчан апамы карап келип атабыз биз. Демек бул жакта ушул 2 айылдын ушул 2 уруу келишпей, ушул көчөнүн атын башка коюп алгандыгы үчүн конфликт ошондон чыккан туурабы? Бабаш уулу бою бул жаңы аты, ал эми эски аты болсо Бөксө жол аты. Айылдын бир тараптуу тургундары, бир уруудагы тургундар Бөксө жол болушун каалайт, ал эми жаңы коюлган атын экинчи уруудагы жарандар каалайт. Ошондуктан ошол 2 уруунун ортосунда конфликт чыгып, буга бир канча молдолор, дин өкүлдөрү дагы атайын жараштыруу үчүн аракет кылышкан, бирок эч кандай айылда мүмкүнчүлүк ага жыйынтык болбой калган. Бул жердеги ошол 60 жылдан бери, 70 жылдан бери чогуу жашаган эл, кошуна болуп жашаган эл азыркы учурда бири-бири менен учурашпай калган учуру. Жана ошондой эле азыркы учурда экинчи уруунун өкүлдөрү айтып жаттыр, азыр уулуңарды чыгарабыз, ошол Бөксө, мурунку Бөксө жол атын жок кылып, азыр Бабаш уулу атын жаңы айылга коебуз, жана ошондой эле бээ соебуз, айылга той кылып, жаңы атты коебуз, балдарыңарды чыгарып беребиз деген талап коюптур. Ал эми бул тургундар болсо себепсиз жаткан, себепсиз камакта жаткан жаш жигиттерди чыгаруу максатында андай нерсе болбой тургандыгын айтып, бул жакка чыгып жатышат. Эмесе сиз айтып койсоңуз, бул жактагы судья Абдыкадыров өткүргө ишенбейбиз деп атасыздар. Эмне себептен судьяга ишенбей жатасыздар силер? Мына кечеги өткөндөгү сот болгон сотто, биринчи сотто катышып, мына эшикте туруп укканбыз. Сот, адвокат, прокурор үчөөнүн сөзү бирдей болуп эле бир пасса балдарды киргиздирип койду 2 айга. Мисалы үчүн реальный сот болгон жок. Демек ал балдар эч кандай урбаптыр да. Урган жок. Бир адам экспертиза кандай жыйынтык наоборот жабырлануучу биз жактан ошолордун балдарынан таш жеген аялдар мына жүрөт. Биз арызданып ошолорду киргизбей, элчилик кылып, арыз жазбай, мына байбичебизди уруп кетсе ham арыз жазбай, киргизбей отурсак, булардын кылган иши ушундай болду. Күнөөсүз балдарды камап отурат. Эми күнөөсүз балдарды ошо качан чыгарат экен, кандай талап коюп атышат? Ал тараптан ошондой сөздөр чыгып, молдолорго барып да айтып аттыр, эгерде Бабаш уулу боюнча калып калса, биз жарашабыз, балдарды өзүбүз эле актап чыгарып коебуз деген сөздөрдү айтып аттыр. Өзү тарыхый аты Бөскө жол да. Анан бул Бабаш уулу деп коюлуп калганы кайсы бир жылдары себепсиз эле коюлган. Мына ушу биз тарап, олор тарап бир дагы адам макулдук берген эмес. Бабаш уулу болуп өзгөрсүн деп. Бир адамга да кагаз жазып кол койдурбай туруп өзгөрүлүп калган. Бунун эң эле эмеси мына биздин Дөмбөлөк айыл өкмөтүндө иштегендердин шалакылыгы, ошол өкмөттөгү айылдык советтеги депутаттардын шалакылыгы, ошолор чечип элге салып туруп, анан кийин өзгөртөбүз дебестен өзгөртүп койгон. Бирок унчу кылбай эле жүргөн. Кийинки убактарда бул Бабаш уулу уруусунан ар кандай сөздөр чыкты. Келгинсиңер, силер күңдөн болгонсуңар, башка андай-мындай жаман бизди басмырлоо сөздөрү чыккан үчүн биз дагы чыдап тура албадык. Өзү азыркы күнгө чейин Туташбай Төлөнбаев атындагы мектеп азыркы күнгө чейин аттестатты дагы 9-дун базасында күбөлүктү дагы Бөскө жол деп берет. Бөскө жол деп берет да. Балдарыбыздын көпчүлүк документтери, закыстарыбыз, балдардын военный билеттери көпчүлүгү Бөскө жол, 90% Бөскө жол. Анан мына өкмөттөгүлөрдүн да шалак иштегени катчылардын. Бирөөсүнө Бөскө жол, бирөөсүнө Бабаш уулу деп
неме жаза берет, күбөлүк. Ушу күнгө чейин. Ошон үчүн ошолордун басмарлоо сөздөрүнө чыдабадык. Мына балдарыбызды каматкан себеби дагы ошол Бабашулуу деген шитти жазууну силердин балдарыңар боеп койду деп участковый чакырып балдарыбыздан түшүнүк кат алып, боебогон балдарды күнөөлүү кылып ошонун айынан ушу күнгө чейин келип атабыз. Балдарыбыз күнөөсү жок. Азыркы камалып жаткан балдар дагы 3төн 4төн баласы бар. Күнөөсү жок, бир дагы күнөөсү жок балдар камалып жатат. Эми мунун жыйынтыгы кандай болот экен? Жыйынтыгын кандай деп күтүп атасыздар? Сиздер кандай талап койдуңуздар? Мен жыйынтыгы менин баламдын камалганын себеби ошол айылда баш көтөрүп жүргөн бала эле, ошол мына жаштардын чоң эле, жакшы эле айыл башчы боло калган. Анан кийин мунун 4 баласы бар, 7 жылдан бери аялы кетип калып, 4 баланы жалгыз өзү багып жүргөн. Мен энесимин нан жап, кирин жууп жүрөм. Ушунча жыл мектепте дагы мен эне болуп жазылам, ата болуп ол жазылат балам. Ишенбесеңер, мына бардыгы билет ушу район боюнча, өкмөттөн билет. Эми ошону бей күнү эле алып келип туруп эле суракка чакырыптыр. Мен азыр сотуна катышкан эмес элем. 4-чү сотунда камадыбы, 3-чү сотунда камап коюптур. Ушу камаганы жума күнү камаптыр, 6-чы күнү келдим. Келсем айттым, мыйзам боюнча же жөн эле камап койдум, чыгарат деди. Ошондон бери мына 2-чи аптага кетип атат. Тайын жок. Алдап жолго салып коюп атат. Кечке ушул жерде саргазак болуп отурдум балам. Дарек жок. Мына эми бүгүнөн балдарыбызга чыгарам дейт. Мен 1-чи күнгө чейин күтпейм балам. Мен касалман болуп калганмын. Азыр мен пакеттеп дары ичем. Сааты менен дары ичем балам. Мен эч качан күтпейм. Мен ушу баламды чыгарсын сотко. Үй сотуна болсом чыгарсын. Чыгарып берсин, менин ушу талабым ушул. Чыгарып берсин. Бул участковый бакыт деген болчу. Бакыт деген бала өзү ошо балдарыбыз кетип калган. Кыркып кетип калган. Кыркандан кийин ошол бакыт деген азыр совет районуна кетип калыптыр. Ошол деген өзү чакырып, милиция максат экөө чакырып, балдарыбызды чакырып, анан ушул ишти уюштуруп атат. Ушул ишти ошол уюштурду. Демек милициялар өздөрү уюштуруп атат. Өздөрү уюштурду. Бакыт деген. Участковыйбы? Участковый. Ага эмнеге кызыкчылыгы бар эми уюштуруп? Билбейм. Ошо максаттын досу экен. Демек бул жакта бул эки жигиттин камалышына органдагы иштеген адамдардын тиешеси бар. 7 баланы жазып бергенге ошонун акы бар. Ооба, урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр жыйынтыктайбыз. Сиздер көрүп турган азыр Өзгөн райондук сотунун астында сиздер артына көрүп турасыздар. Мындай ушундай каякта ойлонуп жатышыңар мүмкүн. Арт жакта ушул сарайдан бешбетер абдан абалы начар, зейин кейте турган, акталбаган, шыбалбаган, бардыгы бузук аркасына көрүп турасыз. Дал ушул Өзгөн райондук соту бул жакта оңдоп түзөө мындай эч кандай жүргөн жок. Ал эми бул болсо мекемеси. Мекеменин акыбалы бул, ал эми коро жайынын акыбалы бул. Ошол жыйынтыктоо үчүн сүйлөп коюңуз, ооба. Чыгарып берсин. Биз ошондо чыкпай эле калабыз. Балдарыбыз чыксын. Турдуш кылып атат, ошто отуруп атат, турдуш кылып атат. Турдуш ким ал? Ушу акалар ушулардын бабасынын акасы. Бу жерде иште бул айылда жашабайт. Ошто жашайт, бу жерде бир сом пайдасы жок, үйү жок, учету жок. Бул айылга эмеспет. Келип алып ошол бузуп атат. Эми ушул айылдагы Бөксө жол айылындагы ушул эки уруунун конфликттүү маселесине чекит коюп, тийиштүү баасын берет деген ишеничтебиз. Азыркы учурда атайын мени оштон ошо жергиликтүү тургундар Садыр Жапаров, башкы прокурор Курманкул Токторалиевичке ушул маселе жетсин, Өзгөн районундагы судьяларга болгон ишенбестик, сот адилеттүүлүгүн издеген адамдар өздөрүнүн үнүн айтып кайрылышты. Дагы бир жолу айтып коеюн, азыр бул жакта плакат көтөргөн адамдар бийлик элдин үнүн угабы деген талап бар. Жана ошондой эле. Бийлик угсун акыйкатты. Барабыз, балдарыбыз чыгарып берсин. 1-чи күнү чыгарып берсин. Келсе барабыз. Садыр Жапаровду 17-синде келет деп атат бул жакачы. Барабыз. Барабыз. Ушул маселени айтайын деп атасыздарбы? Ошону айтабыз. Айтабыз. Ояка жетпесе үнүбүз жерге жетсин. Мунарага келет экен, Мунарага келет. Ооба, сиздер ага чейин бул маселе чечилип калат деген ишеничтебиз. Дагы бир суракка кайталайбыз. Азыр бул жактагы ооба, плакат көтөргөн адамдардын дагы бир сыйра жазууларын мен сиздерге окуй кетейин. Бийлик элдин үнүн угабы, судья Абдыкадыров өткөргө ишенбейбиз деген талап бар. Жана ошондой эле акыйкаттуу сот талап кылабыз дейт. Биздин мыйзам качан иштейт деген жазуу бар.
Жана ошондой эле бул жакта кызыл жазуу бар. Судья Абдыкадыров өткөрү 2 башка токтом чыгарып, ишти фальсификациялап, балдарды мыйзамсыз камап, жабырлануучуларды мажбурлап, кечирим суратып жаткандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылсын деген бар. Демек бул судьяга дагы бул жакта абдан нааразычылыктар абдан күч экен. Ошол Абдыкадыров өткөрү деген судьянын ишмердүүлүгүнө баа берип коесуздар деген ишеничтебиз. Анан күнөөсүз балдарды чыгар деген талап бар. Саламатта калыңыздар. Азыр мен сиздер нааразы болуп жаткан судья ушул Абдыкадыров өткөрүүгө ишенбейбиз деп жатасыздар. Андан да азыр комментарий алып берүүгө аракет кылам. Эмне себептен бул ишти карабай жатат, сиздердин арызыңыздардын негизи кандай, ал киши менен баарлашабыз. Эгер маалымат бере турган болсо, маалымат алабыз. Эгер маалымат бербей турган болсо, айла жок, сиздердин үйүңүздөрдү түз, өзгөртүүсүз жарыялайбыз. Түз кабинетинде отурат азыр. Кабинетинде отурат. Балдарыбызды чыгарып берсин, ошол эле калабыз. Саламатсызбы? Биз азыр элдин үнү боюнча өткөр агайга кирип маалымат ала алабызбы? Уруксат береби же болсом азыркы карантинге байланыштуу сырттан өзү информация береби? Микрофонду бере бериңиз. Ал мен эч кандай эч нерсе айта албайм. Оштон тийиштүү жооп бере турган сиздерге тийиштүү органдар бар. Соттун атайын катчысы бар. Ошолордон маалымат ала аласыздар. Демек өткөр агайга кире албайбыз, уруксат жокпу? эмне себептен уруксат жок? Бул көз каранды, сиз журналист. Мындай Бул каалаган жерге кирип тапканга сиздер Ошол туура түшүнүңүздөр. Демек сиздер тапкангачы тапканга атайын уруксат алышыңыздар керек. Бул деген элчиге өлүм. Хорошо, ооба, урушпаңыздар, бул жакта мындай болуп атат. Ооба, мен сүйлөп алайын, угуп туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жактагы эл ишенбей жаткан судьядан азыр интервью алганга, маалымат алганга таптакыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Алдыңыздарда ушул күч кызматкерлери бул жакта уруксат берген жок. Тийиштүү маалыматты Оштон берет деп билдирүү жасашты. Биздин үнүбүз жогору жакка жетсин. Курманбек Зулушевка, Садыр Жапаров деле кара жеринен камалып акталган, ак ийилет сынбайт. Мен могул жерде турган погончуларга ишенбей калдым. Себеби булар өздөрү туруп алып, камера тамызбагыла, диктофон койбогула дейт дагы, өздөрү уялбай туруп, экинчи этажынан, биринчи этажынан камерага тартып атышат. Жалган элдер. Туурабы? Бул не деген жалган? Чындык бул. Силер окуган окуу жайды биз илгери окуп койгонбуз. Силер туруп алып бизди толубузду тосуп кыйынсыбагыла, уктуңарбы? Силер неберелерибиз менен тең балдарсыңар. Бизге чоң чыкпагыла, колубузду түртпөгүлө. Рахмат эже, сиздер урушпаңыздар, болду, тынчтыкты сактайбыз, анда болду, үйүңүздөр жеткиребиз.